Амансыңарбы кыргызымдын акылдуу кеңпейил ол кыздары. Мына ошентип силер менен эң бир сонун күндө жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ооба, ар бир күнүбүз биз үчүн майрам. Дегенибиз, аны мыкты деңгээлде өткөрүү ар бир досторубуздун өз колунда. Эркетайдын ар бир бөлүүсү кызыктуу, а бүгүн андан да кызыктуу болот. Анткени биз өзгөчө, пайдалуу, кызыктуу маалыматтарды даярдап келдик. Ооба, Ася, бүгүн биз эң жалкоо жаныбар тууралуу кеп кылабыз. Сен кайсы жаныбарды жалкоо деп эсептейсиң? Мен ташбаканы, себеби ал секийин басат. Туура, бирок андан да өткөн жаныбар бар экен. Ал слот деп аталып, Американын жамырлуу токойлорунда жашайт. Анын узун буттары, узун бармактары дарактардын жашоосуна абдан ыңгайланышкан. Ал гана эмес, бутакка асылып, башын төмөн каратып уктай алышат. Жай кыймылдаган бул жаныбар сүт эмүүчүлөрдүн ичинде эң жалкоо деген мүнөздөмөгө ээ. Кызык Мермеже, ошол жаныбарга окшогондой жалкоо адамдар барбы? Болушу мүмкүн, бирок адамдар менен жаныбарларды салыштырууга болбойт. Анткени адамдар биз ар дайым издөөнүн үстүндө жүрүшүбүз керек. Ырас айтасыз, анда баарыбызга түрдүү нерселерди үйрөткөн өнөр канат түрмөгүндөгү досторубузга эфирди берсек, андан соң кызыктуу маалыматтарды бөлүшүүнү улантабыз. Саламатсыңарбы балдар жана кыздар? Менин атым Мираида. Мен бүгүн силерге момундай кооз белекти жасаганды үйрөтөйүн. Андыктан бизге түстүү кагаздар, карандаш, жиптер, клей жана кайчы керектелет. Анда биз жасаганды үйрөнөбүз. Биринчиден биз бул кагазды даярдап алабыз, экиге бүктөп. Андан соң түстүү кагаздардан момундай желекчелерди кыркып алабыз. Андыктан биз убакытты үнөмдөп, бул кагазды 3кө бүктөп алсак жакшы болот. Бул кагазды бастырып тартып алсак дагы болот, же өзүңүздөр деле көзүңүздөр менен өлчөп кырсаңыздар болот. Бизде азыр 3 желекче пайда болду. Мындан дагы көп желекчелерди чыгарып алсак болот. Мына эми биз бул кагазга желек сымал формадагы шарларды жармаштырып алабыз. Биринчиден биз жипти клейлеп жармаштырып алышыбыз керек. Канчалык биздин желек сымал шарларыбыз көп болсо, биздин белегибиз ошончолук кооз болот. Биз азыр шарларды жармаштырып чыгабыз. Мына биз азыр бардык шарларды жармаштырып алдык. Эми жиптерди байлап алабыз. Мен азыркы учурдан пайдаланып, өзүмдүн азем дүйнө ириминдеги курбуларыма салам жолдомокчумун. Биз бул жиптердин ашкандарын кыркып алсак болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин белегибиз даяр болду. Бул белекти өзүңүздөрдүн досторуңуздарга,
жана туугандарыңыздарга берсеңиздер болот. Мышыкты жакшы көргөн досторубуз арбын. Билесиңерби, дүйнөдөгү мышыктардын саны 600 миллионго жетип, 200 түрү бар. Алар үй жаныбарына айлануусуна 9500 жылдан ашты. Байыркы Египетте мышыктарды эгин кампаларын кайтаруу үчүн пайдаланышкан. Мышыкты өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылган. Кызыктуу маалыматтар болду. Мен сага макал айтайын, сен уланта аласыңбы? Макул. Адам ойго тойбойт. Бирок бөрү койго тойбойт. Азаматсың, битиге кетет, бел калат. Бектер кетет, эл калат. Бали Айсия, кыргыз макалдарын жакшы өздөштүрүпсүң, келечекте мыкты инсан болоруңа ишенем. Анда кереметтүү сандыгыбызды ачып, досторубузга макал лакаптарды сунуштасак. Адилет сөз, ачуу сөз. Айтсаң, тилиң күйөт, айтпасаң, дилиң күйөт. Бир жылдыгын ойлогон буудай эгет, 10 жылдыгын ойлогон терек тигет. Өмүр боюн ойлогон илим окуйт. Көп байкаган көсөм, сөз байкаган чечен. Сурап ичкен тамагың, суу ичкен менен барабар. Уурдап ичкен тамагың, уу ичкен менен барабар. Кызыктар менен тааныштырууну улантабыз. Жүргөмүш илеси болоттон бешиси бекем. Негизи тарыхта болот ишенимдүү бекем металл катары таанылган. Жүргөмүш өз организмде болоттон да бекем материалдарды иштеп чыгат. Маалыматтар менен абдан таң калтырып жатасыз. Силерге жакса абдан мен кубанычтамын. Беримеже абдан оюн ойногум келип турат. Анда бакчадагы досторубуз менен бирге оюн ойнойбуз. Салам достор, силер менен опа-капа оюну. Бүгүн мурдагы оюндорго караганда өзгөчө кылым чечтик. Оюндун шарты менен түшүндүрө кетсем. Бизде кегл бар. Ал кеглди айланып барып, шакекчеди топто алып, өзүнүн оюнчуга бериш керек. Ким жеңерин оюн аягында билип алабыз. Балдар, даярсыңарбы? Ооба! Кыздар, силерчи? Ооба! Анда эмесе баштадык. 1, 2, 3. Мынакей достор, оюнубуз абдан кызык өтүп жатат. Эки командадын аябай күчтүү командалар экен. Бизде достук жеңди. Ал эми болсо оюндун экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Экинчи оюндун шарты менен түшүндүрө кетейин. Балдар секирип барып, шакекчедеги мөмө жемишти алып, секирип келип, аны себетке салыш керек. Силерге түшүнүктүү болдубу? Ооба! Анда эмесе баштадык. 1, 2, 3. Ошентип биздин оюнубуз аяктады. Силер көргөндөй эле балдар командасы бир аз батыраак келип жеңүүчү болушту. Кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнгө чейин аман болгула.
Ошентип сүйүктүү достор, силерге арналган берүүбүз соңуна чыкты. Баарыңарга мыкты маанай каалоо менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жолугушканча.